Азыркы учурда Социал-демократтар партиясынын ичинде пикир келишпестиктен улам өз ара бөлүнүшүүдө. Ушуга сиздин көз карашыңыз кандай? Буга чейин жалпыга маалымдар каражаттарында чыгып эле келген. Бул карама-каршылык бүгүн жаралган жок. Бүгүн апага эйине жетип, жанагы достук мейманканасында Жогорку кеңештин депутаты СДПК тарабынан шайланган Ирина Карамушкина келип чатак салып, анан аны айтпаган сөздөр менен айтып кууп чыкканына чейин күбө болдук да. Айрымдар ушул СДПКнын ичиндеги карама-каршылык тууралуу айта келгенде, көпчүлүгү бул кандайдыр бир ушул Сагынбек Абдрахманов деген СДПКнын мурунку ветеран мүчөсү кандайдыр бир үчүнчү күчтөрдүн кызыкчылыгын аткарып, ошолордун чагымы менен экс-президентке баягы каршылык көрсөтүп, анын партиясын тартып алгысы келип атат. Бул жөн эле бир арам ойлуу, бир ушундай саясий күчтүн бир чагымы, мындайга эч негизи жок деген сыяктуу сөздөрдү айтып аткандар бар да. Бул туура эмес менин оюмча. Эмне үчүн дегенде, керек болсо ошол эле Сагынбек Абдрахмановду СДПКнын политсовети, саясий кеңеш тарабынан партиядан чыгарылышынын эле өзү бир себептин бири да. Эмне үчүн дегенде, ал мени мыйзамсыз чыгарды деп жүрөт. Анан ошондой партиянын ичинде ичи күйгөн, туура эмес мамиле жасалган партиялар болбосо, кандайдыр бир чагымчыл күч жөн эле келип туруп эле асмандан түшүп туруп эле Сагынбек окшогон бир адамдарды кармап алып туруп эле мындай провокация уюштура албайт да. Почва болуш керек. Ал почва эмне? Биринчиден ошол жеке мотив. Сагынбек Абдрахмановду партиядан жергиликтүү первичный ячейка маселесин карабастан политсоветтен партиядан чыгарып салып атат. Өзүм билемдикти, мындай өзүм билемдикти экс-президент, ошо партиянын лидери Алмазбек Атамбаев Сагынбек Абдрахманов эмес менен жакында Иса Өмүркулду да партиядан чыгарып атат. Ага чейин дагы тиги Жанар Акаевди ушундай өзүм билемдикти баягы Алмаз Атамбаев жазап келген да. Анан Алмаз Атамбаевга мисалы Сагынбек Абдрахманов чыгып жерлерди кыдырса, эмне үчүн баягы катардагы депутат болбой калган, кызматка туруп жумуш албаган, баягы СДПКнын башына кыйын күндөр болгондо көчөгө чыгып, митингисине келип колдоп берген, 10 жылдап партбилетти чөнтөгүнө салып, партиянын идеясын колдоп жүргөн карапайым адамдар эмне үчүн ал Сагынбекти колдоп Атамбаевга каршы чыгып атат? Эмне үчүн дегенде, Алмазбек Атамбаев өзү бул партияны бир жеке өзүнүн саясий амбицияларын ишке ашыра турган бир жеке бир кооперативи менчигиндей көрүп алды да. Чындыгында бул Алмаз Атамбаев жалгыз түзгөн эмес. Кыргызстандагы аттуу баштуу көп адамдар бул партиянын түзүлүшүнө өз салымын кошкон. Алардын дагы партиядан өзү жылып кетип калганы дагы ушул Алмаз Атамбаевдин баягы анын баягы амбициясына, поведениясына теңелбейли деп кетип калгандар болгон. Анан Алмазбек Атамбаев эмне болду? Мына бийликке келди, партиясын парламентке алып барганда соодалап, жалаң акчасы барлардын баардын акчасын алып туруп, жалаң ууру кески мурунку режимдин убагында элди тоногондордун баарын тизмесине кошуп киргизип алганда эле, ошондо эле Сагынбек Абдрахманов партиядан чыга электе эле, илгери эле Атамбаевга нааразычылыктар пайда болуп, жалпы маалымдоо каражаттарына чыккан. Эмне капкайдаганын баарын кечээ күнү кайра мурунку бийлик менен кызматташып, уурулук кылып, байып, анан ошол эле убакта ушу СДПКнын өзүнө кедерги келтирип, шылдыңдап, кордук, зомбулук көрсөткөнгө катышып жүргөн адамдардын баарын кайра чакырып, бизге окшогон мындай ак дилден партияга ийгилик каалап, салым кошуп жүргөндөрдү такыр четке калтырып койду деп нааразычылык ошондо эле бар болчу. Ал бар нааразычылыкты Сагынбек Абдрахманов көтөрүлүп чыкканда ошол өзүнөн өзү көрүнүп атат. А эгерде Алмазбек Атамбаев туура иштерди жасап жүргөн болсо, туура тандоо жасаган болсо, ал Сагынбек ачык чыкпаганы менен бүгүнкү СДПКнын азыр 38 депутаты бар Жогорку кеңеште. Ошо 38 депутаттын 30дан ашыгы
керек болсо 34-35-и алардын багын ачып Атамбаев депутат кылды да. Эмне үчүн алар бүгүнкү күндө Атамбаевди колдоп Сагынбекти кой дебейт? Алар кой демек турмак, эми биз депутат башчыбыз менен ызы чуу кылбай эле туралы, бирок Сагынбек сен туура кылып атасың. Атамбаев партиянын ушундай аброюна өтө шек келтирди. Мындан чындыгында эле кутулуп тазаланбаса болбойт деген ойдо турушат. Алар ошол жерлердеги элдин экс-президентке болгон маанайын сезип турушат. Жердеги депутаттар деген азыр Атамбаевди колдойм деп чыкса, элдер деген кандай балеге каларын өздөрү сезип турушат. Ошондуктан баягы бул жөн эле бир кандайдыр бир узкий кругтагы адамдардын да Атамбаевди тээп салып партиясын алып алабыз деген чагым катары караган туура эмес. Бул ошол партиянын ичинде ошондой көйгөй бар экенин билдирет. Ошондой көйгөй бар болгон үчүн ошондой маселе кабыргасынан мурунтан коюлуп калган үчүн эметип турат. Анан азыр мына 2020-жыл келатат. СДПКны мисалы Сагынбек Абдрахмановго окшогон эски партиялисттер кой тазаланалы, кайра шайлоо келатат, 20-жылга шайлоого баралы деп аракеттенбей тим койсо эмне болот мисалы? Болуптур Атамбаев, сен азыр кээ бирөө айтып атпайбы? Силер андай жакпаса өзүңөрчө партия түзүп алып кете бербейсиңер дегендер да чыгып атпайбы? Кандай кете берет? Болуптур. Ошондо деле баягы тиги жанагы 2-3 акча төлөнгөн тигинде мындай колдоочулардын айткандай болуптур. Атамбаевди мисалы жайына коюп, ошо печати менен партияны ага калтырганда кандай болот? Кимди алып келет ал? Мына өткөндө көрдүк. Алып келген 8 депутаты Атамбаевди бүгүн колдомок турмак, кайра табалап туура кылып атат Сагынбек деп эч ким колдогон жок. А эмне үчүн алар аны колдобой атат? Себеби баары туура эмес болгон билет. А бул сапар кимди алып келет? Кимди алып келет? Болуптур Атамбаев, сен давай 20-жылга партия менен бар десе, административный ресурс жок болсо, жердеги колунда бар аттуу баштуу электораты бар адамдардын баары тең кой бул элге бети түгөнүп калды, коррупциясы ачылып калды, буга кошулганда жаман болосо элдин баары качып кетет да, туурабы? Анан ал кимди алып келет? Мунун максаты азыркы менин айтканымды ушу бийликке президент кылсам менин айтканымды укпай койду. Мен мындан өч алышым керек деп туруп эле ал баягы Кыргызстанды оңоюн, Кыргызстанды оң жолго салайын деген боюнча алып келбейт. Мен өч алуума ким катышып берет? Мына мен акча деген толтура баягы Кыргызстандан коррупциялык жол менен урдалган миллиарддардын баарын мен чачсам дагы кайра бир кучка менен келип туруп өчүмдү алам дегендерди алып келет. А бизге Кыргызстанга ошо керекпи? Ошо урдалган акчаларды ошентип бир какой-то эмне урдалган акчабы урганыбыз жок, иши кылып туруп шайлоодо бизге бир ат минип алып дадактап элдин арасында жүрүп турганга Атамбаевдин акчасын ачык болсо, жабык болсо, тымызын болсо да алалы дегендер чыгып атпайбы азыр? Анан ошол керекпи бизге? Ошон үчүн бул деген менин оюмча бул партия тазаланып атканы туура. Сен бийликке келдиң, аларыңды алдың, ичериңди ичтиң, жериңди жедиң. Эми сен килгишпе, четке чык деп туруп Атамбаевди саясаттан четтетип, керек болсо баягы коррупциялык иштердин бети ачыкталса, кылмыш жоопкерчилигине тартыш керек дагы. А эмне үчүн ал жыргап эле тет жерде хан сарайды салып алып туруп, ошол жерде жата бериш керек? Аны жоопко тартыш керек дагы, муну саясаттан четтетиш керек. Бул элге зыян алып келгени турат. Мунун болгон ою ошо өч алуу.